Нариман Тюлеев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарбай калганын жарыялап, өз билдирүүсүндө мэрияга Азиз Суракматовдун өтүнүчү менен барганын, ишке жөндөп киришкенге жетише электе мэрлик креслонун айланасында ар кандай топтордун жана шектүү бирөөлөрдүн ыплас иренжиткен күрөшү башталганын, жана алардын айрымдары кол көтөргөнгө чейин барышканын айтып, өзүн колдоп чыккандардын жашоосу коркунучка кептелишине моралдык укугу жок экенин, ахлактацияны толкуну күчөп баратканын белгилеп, мэрлик кызматтан кетүү тууралуу чечимди президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен бирге кабыл алышканын жарыялады. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бажы кызматтын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тууралуу BBC'ге берген маегинде мындай деп билдирет. Аны камап койсок деле болот. Эл талап кылып кама десе 5 секундта камап койсок болот. Бирок аны камап койгон менен маселе чечилбейт. Ал мурда коррупцияга аралашкан иштери, мүлкү, акча каражаттар боюнча анда жылдап созулат. Сот болушу керек. Анын баарын конфискация кылыш керек. Ал соттун чечими менен болот. Эсептери жабылат. Ал өзү камакта отурса, бир да киши анын эсебинен акча ала албайт. Ошондуктан биз ушундай чечимге бардык. Үй камагында болот. Мен туура чечим деп ойлойм. Анткени буга чейин канча деген коррупционерлер камалган. Бирөөдө акча төккөн эмес. Ошол эле Атамбаев камалды, Кулматов, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, кайманаты бар Шопур, Райымды деле камап койсок, биз ошентип 2 үй 5 жылдап жата беребиз. Революция болгон өлкөлөрдү көргөнбүз. Аларда экономикалык амнистия берип, урдаган акчаны төгүп бер деген келишимдерге барган. Биз ошондой келишимге бардык. Эске салсак, 20-октябрда УКМК Райымбек Матраимовду мамлекеттик бажы кызматында 17-октябрда башталган коррупция боюнча сотко чейинки процесстин алкагында камакка алынгандыгын жарыялаган. Бул коррупциялык схемаларга тиешеси бар 40-ка жакын адам аныкталып, алардын турган жери жана инсандыгы белгилүү экендиги белгиленди. Кийинчерээк департамент мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга даяр экендигин билдирген. Тергөөнүн версиясы боюнча ушул жылдын ноябрь айынын аягына чейин түзүлгөн графикке ылайык 80 миллион сомдук биринчи төлөм буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин депозиттик эсебине которулган. Ошол эле күнү Бишкек шаарынын 1 райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тилкат менен бошотту. Илимпоздор тарабынан иштелип чыккан онлайн картага таянсак, акыркы суткада дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 442.722 адамга көбөйдү. Жалпысына дүйнөдө коронавируска 41.171.093 адам кабылган. Көбүнчө AQSh, Индия, Бразилия, Россия, Аргентина, Испания, Франция, Колумбия, Перу жана Мексика. Коронавирусту жуктурган учурлар дүйнөнүн 188 өлкөсүндө катталган. Ал эми республикалык штаб Кыргызстанда өткөн суткада COVID-19 вирусунун 547 жаңы учуру катталды. 282 адам вирустан айыгып чыкканын жана коронавирус менен пневмониядан 4 өлүм катталганын билдирет.